Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» аттуу тарыхый романынын 4-бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар. Көп кошун топтогон жуңгарлар Казак өлкөсүн канга боёш үчүн кол сала албай, манжулардан коркуп, олку-солку болуп турганда Багдыхан Канси өлдү деген кабар желдей тарады. Бу 1722 жылдын күз айы эле. Коңтайчы Чебанырабдан жаналы калбай сүйүнсө да кабардын чын төгүнүнө жете алган жок. Жалган кабар таратууга келгенде манжулар уста. Багдыхан Канси кууланып жаткан жокпу деп өзүнчө башы катат. Кокус Чебанырабдан Казак өлкөсүн кырып жоюп киргенде Канси жуңгарларга арт жагынан сокку урса кантет. Анда эле эки өрттүн ортосунда калган ойроттор биротоло куруду дей бер. Кабар тарагандан 2 ай өтпөй Чебанырабдандын Ысык көлдүн жыргалаңындагы ордосуна Бейжиңден качып чыккан моңгол кечили андеке жетип келди да түп Бейжиңдеги Канси өлгөндөн берки жаңжал чатакты төкпөй чачпай айтып берди. 70-тен ашкан Багдыхан Кансинин көптөгөн аялдарынан төрөлгөн 25 чактыдай уулдары боло турган. Падыша өлсө кимибиз такка отурабыз дешип, баары үмүт кылып жүргөн кези. Мураскорлор 25, такты жалгыз да. Андыктан Багдыхан Канси ар бир уулун өз-өзүнчө сынап, өзүм өлгөндөн кийин кимиси падышалыкка татыктуу деп такай көз салып жүргөн. Эч кимиси сезбесин дегендей, уулдардын бирин да жакын көрбөй, алыс кармачууда алардын ар бирине тапшырма бергенден тажабайт. Тапшырма так аткарылмайынча аларга тынчтык жок. Даанышман Канси тапшырманы мыкты аткарып келген уулуна жылуу сөз да айтпайт. Падыша уулдарынын эч кимисин мактабагандыктан кээ бир уулдары Кансиге жагынуунун далалатын кылып, аны айланчыктагандар бар болчу. Муну байкаган акылман Багдыхан кошоматчы уулду жек көрүп, ага да сыр алдырбады. Акыры Канси өзүнүн 14-уулу Жан Хуанды мураскорлукка ылайык көрө баштаган. Ал өтө билимдүү, токтоо, ишмер жана сылык сыпаа болгону менен аскерчилик өнөрдү да сүйө турган. Шарап ичпейт, ошого жараша катынзак эмес болчу. Манжу тилинде таза сүйлөп, Кытай илимпоздорунун эмгектерин жат окууга аракет кылган, тарыхты мыкты билген акылман жайы бар. 14-уул ордумду басат деп ичинен тынып жүргөндө, 4-уулу Жан Чен капилеттен ата көзүнө көбүрөөк уруна баштады. Анын мүнөзү орой, ары кекчил, арамза, мансап үчүн баарын сатып жиберүүгө даяр экенин билген сайын 4-уулду жанына жакындатпай жек көрөт. Жан Чен эч качан атасынын ордуна падыша боло албасын билип, өз бетинче жашыруун аракет кыла баштады. Жан Чендин ишенимдүү малайы Лун Кедо кечилдин колу сулуу, ал тургай падыша өз колу менен жазган иш кагаздарды так өзүндөй кылып окшоштура көчүргөнгө устат эле. Падышанын колу менен Лун Кедонун жазгандарын 4-уул айрый алчу эмес. Бирок ал бычмал кечилин жөндөмдүүлүгүңдү эч кимге билгизбе деп катуу эскерте турган. Жан Чендин арам оюн адегенде Лун Кедо түшүнгөн жок. Манжу Кытай өлкөсүнүн салты боюнча Багдыхан мураскор тууралуу осуятын күн мурунтан жарыялабай турган. Өзү жактырган уулдун атын качан өлөөрүнө көзү жеткенде гана керез катары 1 же 2 сөз менен жибектен жасалган ак кагазга жазып калтырчу. Демек, Багдыхан өлгөнчө уулдардын эч кимиси атасынан кийин такка отураарын таптакыр билчү эмес. Катуу ооруп жаткан Канси керез жазбай өйдү карап жата берет. Алсыраган Багдыхан жаткан бөлмө күңүрт жарык, анын баш жагында гана ак шам күйүп турат. Бир кезде күнү бүтүп баратканын сезген Канси: «Ата бабанын салтына ылайык мен мураскордун атын жазып коеюн. Кагаз менен сыя, калем сап алып келгиле»
деп буйруйт. Айткандарын алып келип жанына коюшканда: «Баарыңар чыгып кеткиле да мен чакырмайынча үстүмө эч ким кирбесин», деди Араңжан Канси. Багдыхан кагаз бетине 14 деп араң жазып, башын жаздыкка коет. Өзү чакыраар дешип, жөкөрлөр оолак кетип калганда Кечил Лункедо эшик алдынан эч жака жылбайт. Көпкө үн чыкпай калган соң Кечил акырын баш бакса, Канси эс учун билбей жаткансыйт. Ал падышага жакын барып, 14 деп жазылган керезди алып чайнап жутуп коет да, койнунда 4 деп жазылган жибек кагазды жанына коюп чыгып кетет. Жанчен Кансинин 4 уулу да. Ошондо керез өз пайдасына чечилгенин билген Жанчен сыркоонун үстүнө түз кирип барып, 4 деген керезди көрүп, сүйүнгөнүнөн аны кучактамакчы болгондо, Канси көзүн ачып жек көргөн уулун тааныйт да: «Кет, эмне келдиң?» деп катуу кыйкырган бойдон үзүлүп кетет. Кайра чыгып кеткен Жанчен падышанын башкы Кечилин чакырып: «Падыша неге тынып калды? Кирип көрөлүкчү?» деп өтүнөт. Кирип барышса, Канси өлүп калыптыр. Жанчен 4 деп жазылган керез кагазды ала коюп, атасынын чекесинен өөп ыйлап жиберди. Калган уулдары кирип, Жанчендин мураскор болгонуна ишенишпейт да, чогулуп алып кеңеш куруп жатканда, падыша катары өз атынан буйрук кылып баарын каматып салат. Карап тургандардын көзүнчө Жанчен падышанын иш кагаздарынын ичинен 4 деген жазууну салыштырса, керездеги жазуу коёндой окшош чыгыптыр. Жок жерден падыша болгон 4 уул чатак чыгарган бир туугандарын Кытайдын эң алыскы улустарына сүргөнгө айдатат да, бир айга жеткирбей: «Сен мага ак кызмат кылбай жатасың» деген шылтоо менен бечара Лункедонун башын алдырып таштайт. Алдамчылык аркылуу такка келгенимди эч ким билбесин деген жорок эле. Андан соң Лункедонун оозунан чыгып кетти го деп шекшиген Жанчен өзүнө берилген кечилдердин баарын четинен жазалай баштады. Ошондуктан жеке керт башын калкалаган бычылган Кечил андеке Жунгарияны көздөй качып чыккан. Манжу Кытай өлкөсүнүн башына жаңы Багдыхан келгенине сүйүнгөн Чебаныр абдан казактарды чабыш үчүн катуу даярдык көрө баштады. Азырынча Жанчендин мамлекет башкаруу тажрыйбасы аз болгондуктан, ал атасы сыяктуу Жунгарияга коркунуч туудура албайт болчу. Казакка согуш ачуунун алдында жарым жылдан бери хан ордодо жүргөн орус элчиси капитан Унковскийди кетирүүнүн камын көрө баштады Чебаныр абдан. Капитан Унковский хан ордодо ошончо ай жүрсө да, ал падыша Петр бир койгон талаптын бирин да аткара алган жок. Падышанын максаты тынчтык сүйлөшүүлөр аркылуу орус мамлекетине көз каранды кылып, Жунгариянын мерчемдүү жерлерине чеп куруп, шаар салуу жагын көздөгөн. Салынган чептерди казак-орустар кайтарат. Курулган шаарларда орустар жашайт да. Акылман падыша ошентип өз мамлекетинин күч-кубатын арттырмак. Тилекке каршы орустар жайган торго Чебаныр абдан тымызын түшүп берген жок. Манжу Кытайга жаңы Багдыхандын келиши анын үмүтүн жандырды да, Жунгария өлкө катары түбөлүктүү жашайт деп ишенди. 1723 жылдын көктөм айынын ортосунда казак журтчулугунун улуу жүз менен кичүү жүз урууларын таш-талкан кылыш үчүн Чебаныр абдан 6 түмөн кол курап, тыным албай согушка даярдык көрө баштады. 2,5 түмөн кошундун башына Коңтайчы өзүнүн 2 ата өткөн тууганы согуш ичинде аябай маш болгон Черен Дондукту дайындады. Дондуктун 25 000 колу Лепсы менен Каратал дарыяларынын ортосунда топтолуп, машыгуу өткөрүп жаткан. Дондук Ноёнго жардамчы кылып, өз уулу Шоно Тайчыны кошуп берген эле. Экинчи 25 000 кошунду жакшы көргөн уулу Галдан Чейренге башкартып, жардамчы иретинде жакын тууганы Дондук Омбуну кошуп берди. 2 топко бөлүнгөн кошундарга башчылык кылуу менен бир түмөн колду көмөккө алып, өзү согушка көз салмак. Кошундардын ат жабдыгы менен тамак ашы шайма-шай, эч бир жеринде кем карчы жок болчу.
негизги тамак аш дан азык. Мингич ат көөлүктөргө да керек учурда берилет деп арпа, сулуу сыяктуу жем көп калымдалган. Жоокерлердин курал жарагы мол эле. Жоокерлердин кийим кечесин бүт бойдон ойроттор өздөрү жасашты. Бул согушка далайдан бери эгин эккен букардык сарттардын салымы зор болду. Чебаныр абдан улам кеңеш курганда, бул согушта казактарды жеңип алуу максат эмес, алардын калкын жер менен жексен кылуу жагын эстен чыгарбагыла, деп эскерте берет. Жоокерлер менен кошо бала бакыра, кемпир чал деген тегиз өлтүрүлөт. Бир гана жаш кыздар менен жаш келиндерди аман алып калып, ойрот элдерине таратып берүү аркылуу элдин башын көбөйтүү жагына кам көрөлү, дейт Чебаныр абдан. Казактар караманча кырылмайынча ойротторго күн жок. Казактар менен эл болуп кошуна жашай албайбыз. Бизге казактардын жер байлыгы менен мал жандыктары керек деп кан какшайт. Бу жолу тирүү жан бейчеки өлтүрүлбөйт деген Буркандын окуусун эстен чыгаргыла. Ойротторго малайлар менен күңдөрдүн да кереги жок деген максат менен казакка аттанабыз. Бу насыятты Чебаныр абдан осуят катары жоокерлердин кулагына тынбай куюп жатты. Мынчалык кызыл кыргынды тарых эч качан көргөн эмес. Калмактарга каршы турган жоокерлерди мындай кой. Чебаныр абдан өзү эскерткендей, жаш балдар менен кемпир чалдардын, бейкүнөө адамдардын каны суудай акты. Бул согушта калмактар мыкаачылыктан ашып түшкөн мыкаачылыкка барышкан. Үч Алматыдан төмөн карай Ленсы, Каратал дарыяларынан тартып, күн батышты карай калмактар тим эле өрттөй каптап киришти. Колго түшкөн майда мал жандыкты көздөгөн койчу колоңдор гана өлтүрүлгөн жок. Ал эми уйчу, жылкычы менен төө кайтаргандарга чейин теп-тегиз кырып, алардын малын калмактарга өткөрүп берип жатышты. Кайсы бир жерде бай казактын 13 жашар кара көз кызын калмактар эн атасынын көзүнчө зордуктап жаткан жеринен анын бир тууганы 15 жашар бала зордукчуларды балта менен башка чаап өлтүрөт. Жетип келген калмактар өспүрүмдү найзага сайып асманга көтөрүшөт да кайра жерге коюп кылыч менен туурап салышат. Өз көзүнчө зордукталган небересин чал бычак уруп өлтүрөйүн десе, анын да кардын жара тартып, белин сындырып кетишиптир. Жинди болуп калган кемпирге гана тийишкен жок дешет. Анткени калмакта жинди, келе соолор менен бакшылар бирдей. Алар турушунда ыйык деп эсептелет. Мындай мыкаачылык калмак жоокерлеринин арасында абдан көп учурагандыктан андай жосунду Чебаныр абдан тыям деп аракеттенгени менен күч жетпей алсыз болуп калат. Канча тынескеп, мыкаачылыкка, зордуктоого бир барып алган адам сүрөй андай иштен экинчи жолу баш тарта албай калат турбайбы? Адеп калмак сел каптап киргенде казак жоокерлерге көзгө урунбай каршылык кылган эркек аттуу болбогондуктан Коңтайчынын насыяты боюнча Бейкут эл таланып, Бейкут эл кырылып жатты. Кечки тыныгууда калмактар түп көтөрүлө тойлоп калат. Чалабышкан эт аш, тамак деген батпайт. Калмактардын тукумун көбөйтүш үчүн колго түшкөн жаш кыздар менен бийкечтерди катындыкка бөлүп берем деп Коңтайчынын айткан насыяты жоокерлерге жага бербей калыптыр. Ар кайсы жерлерде зордукталып жаткан кыз келиндер кыйкырып, каршылык кылгандарга аайоо жок, турган жеринде өлтүрүлөт. Андыктан жаш кыздар ооз ачпастан мыкаачыларга жатып берүүгө аргасыз. Мындай шылдыңды көптөгөн кыз келиндер көтөрө алган жок. Далайы талаа кесип жинди болуп кетсе, көпчүлүгү өзүн өзү өлтүрүп, сууга, көлгө чөгүп өлүп, сөксөөлдөргө асылып калып жатышты. Эн атасынын, эри менен бала бакырасынын өлүмүн өз көзү менен көргөн бийкечтер кантип чыдап калмакка аял болуп берет. Мындай тозокту тирүү адам көрүп туруп чыдаш мүмкүн эмес болчу. Берген буйрук аркылуу Коңтайчы чоң ката кетирип алганын көрдү. Калмактар каптап кирет деген кабарды күн мурунтан уккан төрө тукумдары, хандар үй бүлөлөрүн алда качан эле Орусияга чектеш кичүү 100 казагына алып качып кетиптир. Аны менен ак сөөктөр тукум ургун кордоодон сактап калган дешет. Ошентип азапты кара казак, букара казак тартты.
таланган, кордолгон казактардын убалына калып жатканын төрөлөр, хандын тукумдары капарына алышпады. Мал жандыктары таланып, эли журту түпмө түп кырылган мындай турсун, катын-кыздары зордукталып, ыксыз кордоого кабылган казактардын намысы ойгонду да, өлүмгө баштарын байлаган баатырлар жуңгарларга каршы тик турушту. Улуу жүздүн башында Жолборс хан, кичүү жүздү Самаке хан баштайт да, туу көтөргөн хандардын кошунуна туш-туштан эр жигиттер агып келе берет. Колуна курал алган бийкечтер менен кажарлуубуз деген карылар да кошундарды издеп таап жатышты. Карапайым калк ичинен чыккан баатырлар Каманбай, Сыргак, Жетимдер, Күлөн би, Үсөн би, Чач Тугул би, Кана би жана Эшматтардын ар бири 1000ден ашык кол баштап келип хандарга кошулган дешет. Айтмакчы, Каратуулук Эшмат баатыр кадимки кыргыз Кайдоолдун небереси эле. Калмак адегенде казактарды жайпап отуруп, жексен кылабыз дешсе, эми Жолборс хан менен Самаке хандын кошуну аларга чоң бөгөт болду. Айгышкан согушта калмактар да ыксыз кырылып, мейкин талаалардан суурулуп чыккан көп атчандар түн ичинде эс алып жаткан душманга кол салуусун токтотушпай, алардын айласын кетиришүүдө. Мурдагыдай чабуул кое албай буйдалган калмактардын деми басаңдаган соң, мал жандыктар менен кошо катын бала кемпир чалдарды ала качып, адам буту жете алгыс тоо таштарга катып жүрүштү. Калктын тукумун сактап, мал жандыктан ажырабас үчүн баатырлар баштаган кошун улам чегинип отуруп, Түркстан шаарына жеткенче казак калкынын негизи Каратоодон ары Ала көл, Арал, Фергана, Анжиян, Самарканд менен Хива, Букарага чейин кире качышты. Түркстанды курчап алган Черен Дондок менен Галдан Чейрен күнү түнү аны аткылап, улам чабуул коюп жатканда, бул шаар 3-4 күндүн ичинде биротоло талкаланаарын билген Чебан Рабдан 15 000 кол менен Ташкентти көздөй бет алды. Ташкентти коргоп жаткан эр кошой экенин ал билчү. Мен барганда кошой бий каршылык кылбайт деп ойлогон. Казактарга көмөк бериш үчүн Жолборс хандын кошунунда Бишкек менен Ныша баштаган 1000 кол бар эле. Түркстан шаарына жеткенче көп жолку салгылаштардан калмактардын 10 чакты төө мылтыгы талкаланып, шаарды курчаган кезде 4төй төө мылтык менен аткылап башташты калмактар. Бишкек төө мылтыктын аткычтарын орус мылтык менен чекеге атып, аларды иштен чыгара берди. Түркстанды коргогондордун башында Тооке хандын уулу Абылай султан турган. Шаардын дубалдары ылайдан жасалгандыктан шаар көпкө туруштук берген жок. Ошентип казактар Түркстанда такыр жеңилип, Жолборс хан менен Самаке хан ар бири 5000 колдун курчоосунда үргөнчтү көздөй чегинип кетишти. 300 жигиттер менен аман калган Бишкек менен Ныша түн ичинде шаарды таштап чыгып кетебиз деп жатканда, аттын туягы алдында үн чыкканын карашса, эсооп жаткан 12 жашар бала экен. Бишкек аны эңип алып, өзүнө учкаштырды да түн ортосу болгондо шаардан чыгып Ташкентти көздөй бет алды. Калмактар менен болгон согуш казактардын толук талкалануусу менен бүттү да, ал тарыхта Актаман шубырынды, Ала көл сулады деген ат менен калат. Бул согушта казак калкы 500 000 адамынан ажырап, жерин таштап качып бараткандар элим ай деп жолду катар боздоп жүрүп отурушуптур. Бөлүнгөндү бөрү жейт болуп, хандардын биримдигинин жогунан казактар душмандын жеми болсо да, алар көп жылга чейин андан жыйынтык чыгара алышпады. Бишкек аман алып калып, атына учкаштырып бараткан 12 жашар бала Абылай султандын небереси Абылмансур эле. Ал жүрө чоң атасы Абылайдын ысмы менен казак урууларынын башын бириктирген атактуу хан болоорун Бишкек анда кайдан билсин? Бирок Жубарымбек өлүмдөн ала качып бараткандарга чыныгы атын таптакыр айткан жок. Бишкек адеп сураганда, ысмым Кайрат, темир уста Эсейдин уулумун. Ат-энем менен кошо бир туугандарым бүт кырылып калды, деп койгон. Бул кыска жооп аркылуу мындан ары мага бейчеки суроо салба дегендей сыр берди. Эси чыгып калган боз балага жолду катар Бишкек өзү да суроо салган жок.
кошун Ташкентти көздөй буйга жолдор аркылуу келатышат. Алардын көздөгөнү шаарды Чебаныр абдан курчап калганга чейин жетип барыш эле. Аттардын белин суутушуп, алар чөп чалдырып алгандан башка эч жерге токтошпой, өздөрү да кээ жерден ат жалында курут соруп, чарчап чалыгып араң келатышкан. Ташкенттин күн чыгыш жагында кылкылдай жай аккан Салар суусу бар. Анын тегерек чети жыш камыш, мажрум талдар өсүп турат. Суунун төмөнкү куймасына токтогон кошун камыш арасында күүгүм киргенче жата туралык деп чечишкен эле. Ташкенттин ички абалын билиш үчүн кайгуулдар жиберилди. Аттан түшкөн бала эч кимге кошулбай, кыргоолдун бала корозунча четте бөлөк турат. Эч кимге ооз ачпайт да кибелбейт. Узун бойлуураак, тик көз, жазы маңдай, кулагы да карышкырдыкындай тик. Кол чаначка суу алып кел, Кайрат. Эң кур дегенде ач курсакка курут соруп суу ичелик, деп суранды Бишкек. Бала сөз укпагансып кебелген жок. Кайрат, мен сени чаначка суу алып кел деп жатам. Мындан ары жумшабай жүр. Ал кирпигин иримебеди. Бишкек жоопту угуп таң калды. Эмне үчүн жумшабаш керек сени? Мен ата энемдин эң эле эрке уулу болчумун. Кол алдыңда малайларың бар беле? Бишкек какшыктады. Кайрат кебелбейт. Болсо болор. Кайрат хандын баласы го, өтө дымактуу турбайбы? Сени өлүмдөн арачалап калганыбыз аз келгенсип, мындан ары сага кызмат этебизби? Таң калды Ныша. Мага кызмат кылсаңар эмнеңер коройт эле? Ушул жерден Ныша жинденди. Кер аягы менен эч кимге пайда болбойт. Башын алып денесин камышка ыргытып жибергим келип турат. Этин чөө жесин. Өлтүрө албайсың. Сенден коркпойм, Ныша. Кантип өлтүрө албайм? Жинге тийип жатсаң. Сен мусулмансың, Ныша. А мен кичине экениме карабай калмактар менен салгылаштым. Өлүп жаткан ата энеме да ыйлаганым жок. Баатыр дагы жаш балага кылыч шилтейби? Сен жинге тийип жатасың, өлтүрүп эле коем. Азыр кыргыз казак тагдырлаш. Мен кийин атактуу баатыр атанып чыкканда сени ат кошчу кылып алам. Акыры жүрүп сага пайдам тиет. Көп эле жиниңди келтирбе. Ныша баланы какшыктады. Мүмкүн сен жаамы казакка хан шайланып жүрбө? Хан болуп калсам, андан бетер сага жакшы. Сен казакка хан болсоң, мага эмне үчүн жакшы? Кыргыз ичинде Ныша деген бар эле деп чакыртып алам. Чакыртып алып эмне кыласың? Сени жумшайм да, ханга кызмат кылуу сыймык. Ныша кобурады. Бала коркконунан ажыналап калыптыр. Бала Бишкектин кулагына шыбырады. Ныша ага, мени хан болоорума ишенбей жатат. Хан боло албайсың, Кайрат. Сен төр эмессиң да. Мен сөзсүз хан болом. Ошондо бирин-бири укпаган төрөлөрдүн баарын кырат элем. Ханды кара казактан чыккан баатырлардан шайлабасак, жуңгарларга жем боло беребиз. Ылайым эле тилегиңе жет, деди Бишкек. Шаарды бет алышкан кошун баланы шакаба чегип келатышат. Хан, көтөнүң жооруган жокпу? Бир кезде бала жини келгендей унчукту. Мен казакка хан шайланганда атым Абылай болот. Абылай төрө тукумунан болчу. Ал өлүп калбадыбы, Кайрат? Абылай Түркстанды коргоп жатып өлдү. Мен анын арбагымын. Көрөсүңөр, Абылай султандын арбагы тирилип келет. Эки баатыр бири-бирин карап коюп, бала караптап калган экен деген кыязда жолдо катар ага унчугушкан жок. Ныша менен Бишкек баштаган 500 атчан Ташкентке киргенде Чебаныр абдандын 15 000 колу эртеңдерден шаарды курчоого алат дешип, айла амал издеп жатышыптыр. Бишкек Нышанын аман эсен кайтып келгенине эр кошой чындап сүйүндү. Капилеттен сөз тапкан, караңгыда көз тапкан эки жигитине эр кошой көбүрөөк ишенчү. Бишкек ойчул, акылман болсо, Нышанын чечкиндүү жагы бар. Бири-бирин толуктап тургансыган алар куштун эки канатындай көрүнчү көзүнө. Бу эки эр кайгырып, жүдөгөндү билчү эмес, туңгуюктан жол табат, деп Бишкекке ишенсе, калмактын 1000 колуна 100 жигитчен Ныша өзү татыйт, деп Нышаны демөөр кылчу. 12 жашар баланы көргөн эр кошой, муну түндөн калтырбай чаткалга жөнөткүлө. Майданда жүрсө бутка чалынып өлүп калат, деди кооптонгон баатыр. Бала бөлтүрүкчө эр кошойдон көзүн албай, баатыр, мени шаарда калтырыңыз. Калмакта өчүм бар.
Шаарда калып эмне иш кыласың, балакай? Калмак менен согушам. Кантип согушасың? Же кылыч көтөрө албасың? Мени кетирбеңиз, баатыр, деп бала зарлап жиберди. Кайрат мырза болочокто Кара Казакка хан болом. Мен Абылай Султандын арбагымын деп жолдо катар какшап келди. Баланын тайманбагандыгы жактыбы? Болор бала богунан, деп кошой ыраазы болду. Бишкек Кайратка жан тартты. Баатыр, Ныша экөөбүздү 13 жашар кезибизден сапарга жибергенсиз. Балким Кайраттан кез келгенде Баатыр чыгар. Бала кошойду тиктеп туруп: Баатыр, сиз болочоктогу хан менен сүйлөшүп жатасыз. Болсун, болсун. Кошой баш ийкеди да: Хандын көчүгү ооруп калгандыр. Үйгө алып барып тамак бергиле, деди. Чебан Рабдандын кошуну Ташкенттин күнчыгыш жагы менен чаткал тараптагы тоо жакты тосту да шаарга кол салаардан мурда кошойго элчи жиберди. Баатыр шаарды таштап чыгып кетсин. Экөөбүз эски тамырларданбыз. Ошон үчүн аны аяп жатам. Казакка салган кыргынды кыргыз көрбөсүн, деп эскертиптир. Кошой баатырлар менен акылдашты эле: күч сынашпай туруп эле шаардан чыгып кетсек, шерменде болбодукпу, деп Бердике менен Солтоной көшөрдү. Эрлер да шаардан чыгып кетүүгө макул болушкан жок. Казактар биримдиги жогунан кырылды. Кыргыздардын бирдиктүү баш бийи бар. Бир жоокер 4 калмакка татыйт. 3 күнгө туруштук беребиз, калганын Кудайдан көрөрбүз, дешип баары таштай катат. Бул согушта айламал издебесе, калмактарга көмөк келип, алдырып коерун сезген кошой Солтонойдун коштоосунда 2000 кошунду түнү менен калмактардын күнчыгыш жагынан чыгарган. Шаарды коргоого кошой өзү баш болуп, Бердике Берен, Улак Баатыр жана Түлкү Баатыр калган. Бишкек менен Ныша Жаныбек Каракчынын колунда бирден орус мылтык. Калмактарда 4 жакты төө мылтык бар экенин билишет. Жакын келип атмайынча төө мылтыктар жоокерлерге коркунуч туудурбайт. Таңга маал калмактар чабуул койгондо кошун шаардан чыкпай жаа тартып турду. Төө мылтыкчандар жакын келмейинче орус мылтыктан ок чыгарышкан жок. Ошол маалда калмактардын арт жагынан Солтоной чабуул койду. Калмактар аны күтпөгөн эле. Калмактар эки жакка бөлүндү болуп, алаксый түшсө да калың жоо шаарды көздөй өңүп келатышат. Мына ушул жерден төө мылтыктар орус мылтыктын машасына илинип, аларга каршы ок атылды. Төө мылтыктын аткычтары жалп эте кулап түштү да, башка аткычтары жолой алышкан жок. Ошо бойдон төө мылтыктын үнү өчтү. Кыргыздар тарткан жаа огуна калмактар туруштук бере албай, кошун ичи чак-челекей. Казак жоокерлерине караганда кыргыздар өтө тартиптүү, уюшкандык менен коргонууда. Тээ алыстагы дөңсөө жерде туу көтөргөндөрдүн жанынан көп алыстабай Чебан Рабдан тегереке айланта көз салып турат. Баатыр, өңүтүн таап жакындан ханды атып таштайынбы, деп өтүндү Бишкек. Жөн кой, дегендей кошой баш чайкады. Солтоной калмак кошундун арт жагынан чыкканы сонун иш болуптур. Анын жоокерлери атырылып чаап келишип, калмактарга ителгидей тиет да кайра артка чегинет. Чебан Рабдан кошунга буйрукту таасын бере албай жаткансыйт. Кошойдун жоокерлери кынтыксыз согушуп жатканын көргөн Чебан Рабдан ичинен ага суктанып жатты. Кыргыздар мен тарапта болгондо үргөнч Самаркандтан бери чеңгелимде тутмакмын, деп суктанат. Согуш көпкө созулабы деп кооптонууда. Бул күнү кыргыздар моюн берген жок. Калмактар көп күндөн бери согушуп жатып, каржалып калган түрү бар. Оңой менен кыргыздарды ала албасына көзү жетип, Чебан Рабдан өзүнчө кейит да алдаш керек, жазгырыш керек кыргыздарды деп жанын үрөп жатты. Согушта дайыма душманды жазгыруу аркылуу жеңишке жетет. Анан кантип жазгыраарын билбей башы маң. Кошумча күч чакырса, кыргыздар акыры күн жан болбой койбойт дечи. Бирок колундагы кошун менен жеңсе жакшы болбойт беле. Коңтайчы дал бассап жаткан күндүн кечинде Жуңгариядан желдей учкан топ атчан Коңтайчы үчүн тигилген чатырдын алдына келип түштү. Чокур ламаны көргөн Коңтайчы атчандарды көздөй утурлай басты.
Сая бандит лама сыяктуу чокур ламанын кадыр баркы жуңгар калкынын ичинде эбегейси зор. Анын тилин таба албаган хандар каарга калат. Чокур ламаны манжу кытайлар да сыйлай турган. Ал тибеттик Далай ламанын көздөй кишиси. Ошо кезде Жуңгария бүтүндөй Көк Нор менен Монголияны бириктирүү жагын Далай лама колдоп турган. Андыктан чокур ламанын кыйыгына тийсе оңбой калаарын Чебан абдан жакшы билет. Хандыктын түбү бошойт. Жуңгар өлкөсүнүн тамыры Тибеттеги Далай ламанын колунда. Чарчап келген чокур лама тамак ичпей, бир эт бышымча Коңтайчы менен сүйлөшкөн жок. Узак жол баскан лама эс алсын дегендей Чебан абдан анын тынчын албады. Анын жан жөкөрлөрүнөн сураса, ал бүтүндөй казак талаасын басып өтүп, боо түшкөн өлүктөрдү көргөндө кадимкидей ыйлаптыр. Аны укканда Коңтайчы ого бетер кооптонду. Түнкү дем алуу маалында күнбатыш тараптан жаркырап күйгөн эки ажыдаар кошундун үстүнөн учуп өтүп, кошундан окчунураак барып конгондой болду. Ошо кезде тоо тараптан көптөгөн от жанды да көз салган адамга башын көтөрүп коюп, оозунан от чачып жаткан жылаандардай көрүндү. Көктөн учуп өткөн ажыдаарлар тегин эмес эле. Тоо жактан оозунан от бүрккөн жылаандарбы? Калмактар көп миңдеген казактардын өмүрүн кыйгандыгы үчүн буркандын каарына калып жаткан жокпу? Ажыдаарлар бекеринен учуп өткөн жок. Эси чыккан кошун дүрбөлөң түшүп калганда чокур лама Коңтайчыны чакыртып: "Көктөгү отту көрдүңбү? От чачкан ажыдаар эмес, буркандын каары" деп кекетти. Бурканга дили менен ишенген Коңтайчынын эси чыгып калган. Ал кечирим сурап жиберди. "Менден күнөө кетти, касиеттүү лама. Жоокерлерди кырганың аз келгенсип, кемпир чалдарга кошо жаш балдарды неге жазаладың? Алардын кандай күнөөсү бар эле? Жаш кыздар менен колго тийген келиндер тегиз зордукталыптыр. Бей күнөөлөрдү мазактагын деп кантип буйрук бердиң? 100 000 деп кырылган адамдардын каны кое бербейт. Акыры жүрүп казактар тарткан азапты ойроттор тартпаса болду. Каргышка калган Жуңгария жакынкы жылдарда биротоло жоголот. Аты өчөт, өз тукумун каргышка калды. Так талашкан балдарың бири-биринин башын жутат. Учуп өткөн ажыдаар, оозунан от бүрккөн жылаандар буркандын каары. Эртеңден калбай урушту токтоткунда кошунду шаардан алып чыгып кет." Чокур лама мелтиреп отуруп калды. Чатыр ичинде тунжураган жымжырттык. Коңтайчы эшикке атып чыгып: "Эртең заардан чегинебиз" деп буйруду да ноёндору менен кеңеш курду. Уруш токтойт дегенге ким каршы болсун? Бирок Коңтайчы Ташкентти колдон чыгаргысы келбеди. "Менин жанымда миңдей черик калсын" деп буйруган. Эртең менен төмөн көздөй чегинип баратышкан чериктерди көргөн кыргыздар теңирге жалынып жатышат. Алаңгыча ак желек көтөргөн калмактар шаарды бет алышты. Алар эр кошойдун алдына жөө басып келишти да: "Сизди Коңтайчы мейманга чакырып жатат. Ал кошунду артка кайрып жиберди. Коркпой бара бериңиз." Колдорун төбөсүнө коюп калмакча карганышты. "Чакырып алып өлтүрүп койсоңчу" деп кооптонду Бердике. "Өлтүрсө да барам мейманга" деди эр кошой. Эр кошойдун жанында эр Солтоной менен Ныша, Бишкек бар. Жан сакчы катарда келатышкандар 50 жоокер. Не бар не жок дегендей Бишкек менен Ныша коюндарына орус тапанчасын катып алышкан. Эр кошой баштап чатырга киргенде Чебан абдан оорунан тура калып меймандарга кол берип учурашты. Бу өзү жакшы жышаан эле. Чебан абдандын жүзү сурданат. Анын ичи сыздап турган. Меймандар отураар замат тамак аш менен кошо шараптар келе баштады. Тамак ичип, шарап коюлган жерде жоолашкан тараптар тез тил табышат. "Нан менен кымыз адамдын дилин тез бириктирет" деп сөз башын кылтыйтты Коңтайчы. Тамак желип, шарап ичкендер болгон жок. Коңтайчынын мейманга эмне үчүн чакырганын билишпейт да. Андыктан шарапка эрдин тийгизбеген эр кошой сурады: "Урматтуу хан, бизди мейманга кандайча чакырганыңызды биле элекпиз. Кыргыздар менен эл болуп тынч жашайлык деген ниеттемин. Көргөндүрсүңөр, чериктер артка кайтып баратат. Ханым, кыргыздар менен жарашам деген оюңуз болсо, тынч жашоонун шартын айтыңыз.
Коңтайчы сүйлөп кирди. Мындан ары Ташкен Ойрот менен Кыргыздын орток шаары болсун. Ташкенге бек кылып уулум Шонону калтырам. Убазирликке кимди чектейсиздер, айткыла. Эр кошой ичинен сүйүнүп турду. Шоно тайчыга убазир Бишкек болот. Бишкек баш ийкеди. Мындан бөлөк кыргыз баатырынын уулу Ташкенде ак үйлүү катары калсын. Ак үйлүү дегенди туткун деп түшүнбөгүлө. Хан тарабынан коюлган шартка кошой ойлоно түштү. Ташкенге мен 12 жашар уулум Карабайды калтырам, деп айтып салды Улак баатыр. Бала ордодо жүрүп тартип көрсүн. Сүйлөшүүнүн жагдайына ыраазы болгон Чебан абдан жылмайды. Акыркы шартым менин ордомдо такай жүрө турган баатырдын бир уулун бергиле. Ошону менен сөз бүтөт. Биз өз жагыбыздан кыргыздарга кол салбайбыз деп убада беребиз. Ал эки колун төбөсүнө койду. Бул сунушка макулбуз. Бирок кыргыздар кайсы баатырдын уулун берерибиз жөнүндө ойлонолук. Эр кошой ханды тиктеди. Тилегибиз бир жерден чыкты, эр кошой. Мен дагы бүгүнкү жарашуунун шартына ыраазымын. Эр кошой шарап куюлган чөйчөктү колуна алды. Чери жазылган Ойрот кыргыз шарапка тоюп коштошкону жатканда эр кошой агасы Байболотко Галдан Бошокту хандын айткандарын кайталады. Агам Байболотту майданда аттырып салбай хан аман сактап калган дешчү. Мени да далай жолу өлүмдөн досум Гендер сактаган. Кечээки кан майданда мен сизди сактап калдым, хан, деп табыш мактатты. Кантип? Коңтайчы таң калды. Менин чериктеримдин ичинде кубулуп барып ойротторго кошулуп кетчү көз катар мергендер бар. Ошолор оңутун таап сизди атып коелук дегенде макулдук берген жокмун. Хандын кусуру бар. Буга көп ишене бергиси келбеген Коңтайчы жылмайды. Мындан ары ажалым кыргыздан эмеспи? Деп сурады. Кыргыздар эч убакта сиздин өмүрүңүздү кыйбайт. Анда менин ажалым казактанбы? Казактар да сизге тие албайт. Жээлигип калган Коңтайчы такыды. Ажалым Багдык ханданбы? Ажалыңыз өз жакындарыңыздан. Ал ким? Аялбы же эркекпи? Ажалыңыз аялдан, Азирети хан. Аны сен кайдан билдиң, эр кошой? Аян көрдүм, ханым. Анча болду айт, баатыр. Мен качан өлөм? Аны айта албайм, хан. Эскертип жаткан себебим өз жакындарыңыздан сак болуңуз. Коңтайчынын кыялы чаңдап жатса да ал сыр берген жок. Ошол бойдон калмак кыргыз жарашып тарады. Жолдо келатканда көңүлү ачылган эр кошой Бишкекти мээримдүү тиктеп, түндөгү калмактардын жүрөгүн түшүргөн жорукту кантип жасадың, баатыр? Деп күлдү. Сейитбек Сузактан чыккан Айтылуу баатыр Курманбектин чөбүрөсү. Бишкек экөө Майлы сайдагы тагасы Кудакенин үйүндө чогуу өскөн. Кудаке Бишкектин энеси Кубулдун атасы да. Сейитбек менен Бишкек Майлы сайда кичинекей көлчүктөр болоорун билишчү. Аны сузуп келип от койсо күйө турганын көрүшкөн. Бала күндөрүндө эки курбу карамайга чыланган койдун уяң жүнүнөн эшилген ичке аркандарды даракка уруп туруп, баш ченинде от койсо жоодурап күйөө берер эле. Ал түндө келаткан жолоочуга ал жылаан сымал көрүнчү. Бу жоруктары аркылуу курдаштар далайлардын эсин чыгарышкан. Мындан бөлөк Орусияга барып келген Бишкек кагаздан батберек жасап учурганды билчү. Ажыдаар сымал батберектин куйругуна карамайга чыланган узун чүпүрөктү байлап учуруп жиберсе, күйүп бараткан чүпүрөк ажыдаарды элестетчү. Калмактардын эсин чыгарган түнкү жорук досу экөөнүн колунан келгенин Бишкек эр кошойго айтып берди. Карамайды Майлы сайдан Сейитбек ала келиптир. Көп өтпөй Ташкендеги калмак кыргыздын макулдашуусуна ылайык жоон топ ат жан менен Суу Самыр жайлоосуна келген Маркашка эр кошойдун үйүндө конок болду да, эртеси эр Солтонойдун 7 жашар уулу Итаякты алып кетти. Баланын боздогонуна эч ким караган жок. Ак үйлүүгө кеткен баланы сокулуктун жыламышында 1 жыл кармашты да, андан соң Чебан Рабдандын челектеги жайкы байы тактысына жеткиришкен. Жазгы көктөм аяктап, эл жайлоого жапырт көчөттөп турганда, Мааматкул бийдин мыкты чыкма уулу Кубат Санчы сынчыны үйүнө мейманга чакырган дешет.
Чуңкур жумгалда Итемген баатырдын небереси эр түлкү менен кошуна жашаган Кубат бектин дүнүйө мүлкү артып, жалаң койдун башы 500дөй бар. Анын колунда үйүр жылкы, уй, төө, топоз дегендер бир кыйла болчу. Калмактар менен жоолашып, мал уурдабай тынч жашагандан бери арка кыргыздары оокат жайдан көп эле тыңып калган. Коңтайчы Чебан Рабдан кыргыздарга өзү барып катылган жок. Ачка калк жоодон жаман чарбак жөндөсүн дегендей тим койду. Санчы Сынчынын төл аты Сака. Ал пайгамбар жаштан өтүп калган кол башындай ак саргыл киши. Санчы Сынчы анын түпкү чоң аталарынан айткан дегени төп келген Олуяны түпкү атасынын ысмы менен чакырса, ал өзү да мен Санчы Сынчы эмесмин деп танчу эмес. Бу ыйык атты алып жүргөнү үчүн ал өзү да ичинен сыймыктанчу. Сака эч кимден коркпой, көргөн билгенин бетке айтат. Анын көргөнү дал келет. Кыргыздар аны бүт бойдон пайгамбардай көрүшөт. Сынчынын топуктуулугу, сыпаалыгы жанда жок. Сынчыга даап барышып, бардык эле бийлер, бектер бала бакырасын сыната бербейт. Терс пикир уккандан коркушчу. Элдүү түлкү ачка өлбөйт дегендей, Сынчынын оокат жайы калктан. Ага ыроо берип, бата алганы келгендер үзүлбөйт. Топуктуу Олуя оокат сурап, эгерим бирөөнүн үйүнө кире элек. Ал асманды тиктеп бата кылып койсо эле, эртең менен дасторконуна тамак аш толуп калчу имиш. Саканын ынсаптуулугун жакшы билген кыргыздар аны замандын эрке баласындай көрүшчү. Кубат 2-3 күнчө Сынчыны жанынан чыгарбай, сыйга карк кылат. Сынчы өзү да эмнеге чакырдың деп сурабаптыр. Сынчы аттанып кетээрде 5 уулун чакырып алып, Олуядан бата алгыла деп өтүнөт. Бул суроо балдарымды сынап бериңиз деп Сынчыга айтылган өтүнүч эле да. Кирип келген уулдарды көргөндө эле эрксизден жылмайып алып, унчукпай отуруп калат Сынчы. Каккан казыктай туруп турган балдарынан көзүн албаган Кубат да унчукпайт. Бир маалда Сынчы ышталган чанат жыттанган, беттери да текши кыпкызыл, бири-бирине өтө окшош балдарга аман болгула деп бата бергенсийт. Балдар чыгып кеткенден кийин да Сынчы Кубатка кеп айта албай тунжурайт. Чыдамы кеткен бек: "Сынчым, атасы өлгөндү деле угузат. Болгону болгондой сүйлөй бер, мен таарынмак белем" деп өтүндү. Бек: "Ышталган чанаш жыттанып, бети башы кыпкызыл болгон балдарың тамактан башканы ойлобойт турбайбы? Булардын эңсеген эле тамак аш, баарынын дили мокок экен. Тукуму өсөр, алды эч кимисинен эл башы чыкпайт. Булардын урпактары калк ичинде 5 күрөң деп аталат. Кези келгенде өздөрүнүн түпкү аталарын да билбей калышаар. Ташка сийген экенмин да" деп Кубат кейиди. "Бек, кейибегин" деп сооротту Сынчы. "Касиеттүү Манап бийдин тукумусуң, эсиңден чыгарба. Заманында менин Олуя бабаларым сындап аларга аруу батасын беришкен. Сенде сырттандын жаалы бар. Ташка сийиптермин дегениң жатыны жаман катынга туш келгенсиң. Кыргызда кеп бар. Катын албай жатын ал. Асыл зат эрлер мыктай алдын жатынынан чыгат. Бөлөк катын ал деген турасызбы, Олуям? Жаңы катындан 5 күрөң туулбайт деп ким кепил боло алат? Ал жагынан камсанаба, Бек. Баатыр туучу зайыпты өзүм тандап берем. Элиң жайлоого качан көчөт? Соңкөл бышып калды дешет. Эртең көчкүлө десем жапырт көчүп чыгышат. Өз элимден жакшы зайып табылаар бекен. Ал дагы буйруктан. Экөөбүз ашууда туруп алып, келин кыздарды сыдыргыга салабыз. Эл болгон соң табылаар. Оозуң амай" деп Кубат Олуяны алкап жиберди. Санчы Олуя менен Кубат кызарттын бет алдындагы туу белдин буйгасында турушат. Кыя жолдор аркылуу жалпы жумгал элинин көчү кебелбей чубап өтүүдө. Аруу кийинген бийкечтер менен чайпалган ак элечек байбичелер ашуудан ары өтүп жатышты. Буйгада туруп акмалаган Олуя көчтөн көзүн алган жок. Кеч пешимченде көч өтүп бүткөнсүдү. Не бир сулуу кыз келиндерди көрүп, Кубаттын көзү күйдү. Үмүтү өчкөн Сынчынын деми сууп калгандай. "Бек, мен көч арасынан көңүлгө илинээрлик бир дагы бийкеч таппадым. Кыязы сага ылайык келчү колуктуну бөлөк жактан издейбиз го."
Сынчы оозун жыйып ала электе арт жактан өгүз минген бийкеч көрүндү. Артынган кара алачыгы бар. Жетелегени жалгыз саан уй. Алдыга салып айдаганы 3 жандык. Ал ашууга жакындаганда өгүздүн бели суусун дедиби, жерге түшө калып артынан жүгүн оңдомуш этти да, анан эки жагын карабастан заара ушатты. Кыязы бийкеч буйгадагы эркектерди көрбөгөндөй. Сынчы аялды арбап жиберчүдөн бетер андан көзүн албайт. Келин дамбалын көтөрүп, көйнөгүн түшүргөн бойдон өгүзүн жетелеп жүрүп кеткенде, «Мына, сага сырттан тууп берчү бийкеч», деп Олуя сүйүндү. «Олуям, чындап эле мени ушул келинге үйлөндүргөн турасызбы? Бу өзү таалаке таркылдак деген жесир». Сынчы бектин өктөөсүн укпагандай басып кетти да, келин заара ушаткан жерди көпкө карап кайра келди. Дал өзү уу жатын экен, бир карыш жерди оюп кетиптир заарасы. «Олуям, айтпадымбы, келиндин аты таалаке таркылдак. Сарбагыш ичиндеги келдике уругунан. Келдикелер Кара Чоро Баатырдан тарайт. Алар көкүн багыш менен бир тууган. Эрге тийип 3 жылча жашаса да бала көргөн жок. Эр өлүп калып азыр бой жүрөт. Мен алам деген кайниси чыкпады. Өңүнүн серттиги, кыялынын чорттугу жакпайт эркектерге. Ошон үчүн таалаке таркылдак деп шылдыңдашат. Сынчы чындап сүйүндү. Анда эле Теңир сага бериптир. Мага тандап берген зайыбың ушулбу деп Кубат колко кыла алган жок. Олуянын каарына калгысы келбеди. Эл журт Соң көлгө көчүп баргандын эртеси 5-6 келин таалаке таркылдактын жаман алачыгына келишип, аны жетелеген бойдон жөнөшөт. Эч нерсе түшүнбөгөн келин таркылдады. «Мени кайда алып баратасыңар? Өлүгүңдү көрөйүндөр. Кирим жуулбай, төшөгүм жыйылбай жатса, адамды алагды кылышат. Өлүгүңдү биз көрөлүк, жаман. Эрге берген жатса, сүйүнгөндүн ордуна кайра бизге таркылдайт». Боз үйгө киргизип, чоң казандагы ысык суу менен киринте баштаганда таалаке каршылык кылбады. Келиндин эски кийимдерин өрттөп жиберишип, баштан аяк жаңы кийиндиришти да, келиндин бети башына эндик сүртүштү эле аялдын көркү чүпүрөк дегендей жакшынакай келин болуп чыга келди. Таалаке эрге берген жатабы деген кыязда, «Жасантып алып, мени алып кетчү ким?» деп сурады. «Сен бекке чыкканы жатасың», аялдар каткырууда. «Көп шакаба чекпей чын айткылачы. Сага Кубат ашык болуп калыптыр. Өлүгүңдү көрөйүндөр, көп шакаба чекпегиле». Атайын өзү үчүн тигилген өргөөгө киргенче таалаке эрге тиерине таптакыр ишенген эмес. Бээ союлуп, кемегеде эт кайнап, той камы көтөрүлүп жаткансыйт. Кечинде аны Кубаттын жанына отургузуп, нике кыйылганда гана эрге тийип жатканына ишенди. Жакшы кийинип, үлбүрөгөн таалакенин өңү серт эмес экенине көрүп отургандар таң калды. Мындай таалай туш болгонуна таалаке көпкө чейин ишенбей, анын сыр түйүнүн чече албай таң кала берчү. Кийинки жылы эл журт Соң көлгө көчөт деп турганда таалаке бал кайган эркек бала төрөйт. Ошол кезде анын өргөөсү Жумгалдын көгүчкөн маймагында экен. Кубаттын жаман таалакеге үйлөнгөнүн энеси жактырбай, жигиттер дагы нааразы болуп жүрүшчү. Эл жайлоого көчүп жаткан күнү атайлаппы, Айтор таалакеге чалпоо байтал токуп беришет. Бээге минген таалаке канчалык аракеттенсе да, бешикти эңе албай коет. Бирөө ага бешикти алып бермек тургай чапкан боюнча кетип калышыптыр. Бешикти эңе албай коюп жини келген таалаке бала бөлөнгөн бешикти таштаган бойдон көчтүн артынан чаап кете берет. Ал түндө Кубат өргөөсүнө келсе, жаңы төрөлгөн бала көрүнбөйт дейт. «Бала кайда?» деп чоочуп кетет ал. «Толгон жылкылары туруп, мага чалпоо байтал токуп беришет. Ошончолук кор туткандай менин кандай күнөөм бар, бек? Мен сизге суранып тийдим беле? Атасына кереги жок баланын мага да кереги жок деп журтка таштап келе бердим». Жолдоштору менен түн катып чыккан Кубат таңга жуук журтка жакындаса, бешик үстүндө ымыркайды эмизип жаткан маралды көрөт. Адамдардан анча чоочубаган ал четке имерилип чыга берсе, эки ууртунан жылуу сүт аккан бала боргулданып тердеп кебелбей жатыптыр. Бешикти эңип алышкан бойдон Соң көлгө чейин чаап келишет да, ак боз бээ союп, түлөө өткөрүп, Нарисенин мурдагы ысымын которуп, ага Эсенгул деген ат коюшат.
Эсенгул эр жеткен сайын адамдын эң эле зору болуп чыга келет. Ал кезде арка элинде Эсенгулдан өткөн алп киши болбоптур. Ошондон улам бодомал менен карамалдын эң чоңундагы Эсенгулдай бар экен деп көпчүлүк суктанып калчу дейт. Кайсы бир жылы санчы сынчы жер кыдырганда да анжиян аксыдан бери жөө кыдырып, талас аркылуу жаз кылтайганда чүйгө келип түшөт. Бороондуу кышта жалгыз жол жүрүп келатса да суукка тоңбой, аптапта чаалыкпай, жөө келатса чапкан атка жеткизчү эмес дешет. Сынчынын мингени көзгө илээшпеген кайып ат имиш. Адам бар жерде көрүнбөй калчу дейт. Билбегендер ол уяны жөө жүргөндө көрүшчү экен. Душманга да кара санабаган ак бейил адам киргенде ар ким андан колдо бар тамак ашын аябай өлөң төшөгүн алдына салып берип, жолбун жүргөн санчыны калмакка чейин теңирдей көрүп сыйлашчу. Аламүдөн өрдөгөн сынчы бу жолу көк жардын четиндеги булак четине токтой, көк кашка суудан канай ичип, аса муса таягын жерге сайып койгон бойдон чалкасынан түшүп жата кетет. Көктө чалкыган көк асман, тыбырчылап сайраган боз торгойлор асман бетин бербейт. Туш тарабы жыш өскөн кыпкызыл кызгалдак. Талган жамбашы эс алганда туруп алып, Аламүдөндүн алкымындагы жинди суу белин ашып, бир эле күндө жумгалга келет да, колундагы куу таягын сайып койгон жеринде унут калтырганын эстеп ичи күйөт. Кантсин, ичи күйгөндө бир таяк үчүн чүйгө араң бармак беле. Ар жылы санчы олуя 9 тородо жайы бою кымыз ичип кумардан чыгат да, кеч күздө жумгалдын аралындагы үйүнө келет. Ажырагыс курбусундай болгон аса муса таягы эстен кетпей, кийинки жылдын жаз айларында Аламүдүн аркылуу таякты унут калтырган булак четине келсе, куураган аса таяк көктөп дарак болуп калыптыр. Ошондо санчы сынчы: "Касиеттүү Сары Өзөн, сенин асыл топурагыңа куу таякты сайса да көктөп чыгат турбайбы? Мартабасы арткан, ырыстуу жерди мекендеген адам баласы ылайым ач калбайт. Сенин койнуңа кол салган дыйкандын эмгеги эгерим өлбөйт. Каймактай Сары Өзөн кыргызга буйруур бекен. Эрлериң сени коргой алабы? Кубат бер элиңе", деп бур курап ыйлаптыр. Кайрылып жумгалга келген санчыны Түлкү Баатыр чакырып алып, ага өктөө айтты. "Экөөбүздүн түпкү аталарыбыз бир тууган. Эшен Каректин бир уулу Чекир-молдодон мен болсом, сен жетиген аталып кеткен Жусуптансың. Чекир менен Жусуптун назили саяк." Баатыр: "Аны мен билбейт бекенмин", түлкүнү тиктейт санчы. "Андай болсо сага таарынычым бар, олуям. Эр Кубатка таалаке таркылдактай мыкты катын тандап бердиң эле, ал эркек бала көрүп мени тойго чакырды. Чекеси жаркып кубанып отурат Кубат курдашым. Баласынын атын Эсенгул коюптур. Эсенгул чоңойсо кыргызга тутка болот дейпсиң. Айтканың чынбы, олуям? Кубаттын аристесинен нагыз асылдар, бектер чыгат. Ал айтканымды танбайм, Баатыр. Анда эле эмне үчүн мага да сынап жакшы катын алып бербейсиң? Эки уулум көк көз менен Каракулдун чама чаркы жакшы болбой калды окшойт. Көргөн сайын жүрөгүм жылыбайт. Көптүн бири болуп калабы деп корком." Санчы олуя Түлкү Баатырдын кинесин кабыл алып, "Эмесе мени ээрчи" деп Баатыр экөө жигити жилик албаган, карысы карап жатпаган, боору жазы жактан катын издейли деп анжыянга бет алып жөнөшөт. Жумгал тоосунан ашып, белге чыкканда 9 торону көрүп туруп, Алтын чөйчөк деген жер ушул. Кандай да болсо алтын чөйчөктөн табылып калаар издегенибиз, деп ойго түшүп барышты. Аштыктан баккан айылды көрүшүп, эл жер сурап, суусун иче кетелик деп кайрылышты жолоочулар. Айылдын четирээк жагына жеткенде, катуу жааган жамгырдан улам ыкчам бастырып келатышканда, жоон топ кыз балдар көрүнөт да, тезек көтөрүп куурай колтуктаган секелектер жетелеген музоолорун кое беришип, үйлөрүн көздөй чуркашат. Музоолор энелерине жамырап, эмчектерин ээм жатышты. Кээ бир кыз көтөргөн тезеги менен колтугундагы куурайларын таштап жиберип, энесинин эмчегине телинген музоолорду ажыратып алуу менен алек. Көп кыздын ичиндеги 14 жаштардагы кыз бала музоосун бек кармап,
куурайды тезек каптын алдына коюп, өзү анын ыктоосуна отуруп алып, кебелбей эки жагын карап турат. Секелек кыздын жоругуна таң калган Санчиолуя баягы кызды көздөй бурулуп, айыл кимдики экенин сурамакчы болду. Кыздын музоо кармап, каптын коңулуна отурганында бир мандем бар. Анын жанына барып собол сураганда кыз айтты: «Менин 3 олжом бар. Тигил кыздардын 3 сыяны бар акелер. Менин 3 олжом бар дегеним, отунум кургак, экинчиси өзүм каптын далдоосунда отуруп суу болгон жокмун. Жана да музоом энесин эмбеди. Тигил кыздар үйлөрүнө жеткенче кийимдери суу болот. Экинчиден музоолору энелерин ээмп алды. Ошону менен катар үйлөрүнө барганда энелеринен тил угат». Санчы-сынчы сурап жиберди: «Балам, атаң кандай киши?» Кыз айтат: «Атам жоокер киши. Үйүбүзгө барар болсоңуз, айылдан наарак чет жагында жөлөнүп турган 40 найзасы дароо көзгө чалдыгат». Сүйүнгөн Санчы-сынчы Түлкү Баатырга айтты: «Издегенибиз табылды. Ургаачынын сөөк сырттаны, бөрү жатын, алтын согунчок деген ушул кыз. Уктап жатканында эки колу тизелеринен эки билегинче ашып алат. Муну алсаң эч нерседен коркпогон, алыс жакка көп жорткон, көзү чаар, өңү заар көк жал, андан соң ач арыстан туулат. Андан кийинки туулгандар бул экөөнүн тукумуна букара болот. Жергеси көбөйүп, бир өзөнгө батпаган эл чыгат». Түлкү Баатыр сүйүндү: «Баракелде олуям. Эр Кубатка караганда мага тандап алып берчү кызың жаш экен, дурус болчудай. Кубатка көптөн алган ар кимдин жесири таалаке тарткылдакты алып бердиң эле, мага сен энеси өппөгөн кыз тандадың. Эми жүр, сынчым, кыздын атасыныкына баралы. Жаан ичибизге өтүп кетпесин». Айылга келишип, кыздын айтуусу боюнча 40 найза жөлөнгөн үйдү таппай калышат. Айылдан четирээк жакта кара ал ачык тургансыйт. Үйдүн түндүгү жок. Ууктардын башы бири-бирине жөлөнүп калган. Кара ал ачыкты тиктеп туруп Сынчы күлдү: «Түлкү Баатыр, тетигил 40 найзалуу үйгө барып түшөлүк. Акылман кыздын үйү ошол турбайбы?» Кыздын ата-энеси картайып калган адамдар экен. Жана да абдан кедей, бечара экени үй турмушунан көрүнүп турат. Жай сурашып, Түлкү Баатырдын ким экенин таанып калышканда алиги кыз үйгө кирет. Жаан басылып, кечке жуук куроого мал келди. Эрдин атын алыстан ук дегендей, кыздын атасы Түлкү Баатырды сыртынан таанычу. Баатыр өз үйүнө келип түшкөнүнө жетине албай калат. Жетине албаган үй ээси кызыр үйүнө түнөп жаткандай калдастайт. Анан оңойбу, Баатыр айылдагы мен мыктымын дегендердин үйүнө конбой мага келди деп, болгон тамагын меймандардын оозуна кармай улагын көтөрө чабат. Эртеси Санчиолуя Абашка кемпирдин бет маңдайына отуруп алып, кызыңарды Түлкү Баатырга бергиле деп жуучу түшөт. Кыздын ата-энеси кыйлага чейин ынанбай, атагы таш жарган Баатыр кантип эле дөөдөй шаадай бирөөгө жолукпай, биздей кедейди өзүнө тең кылсын деп отуруп беришет. Акыры сөз чындыгына жеткенде сүйүнгөн бейчаралар: «Сени Түлкү Баатырга бермек болдук» десе, кыз чалкасынан кетип: «Мени бир ууруга берем дейсиңер. Колуна жарак алып, жортуулга чыгып, өткөн кеткенди карактаган киши Баатыр имиш. Силер аны Баатыр көрсөңөр, мен үчүн ал кызылдай эле ууру». Түлкүнү боюна жуутпайт. Кыздын оюн билгизбей атасы капа болсо, жаны күйгөн энеси: «Шерменде, түлкү калмакты чаап, аларды жумгал менен актала соң көл тарапка жолотпой жаткан журтун жоодон сактаган нагыз Баатыр ошол». Эне оймок бооч менен кыздын санын оюп кактап жатты. «Туубай тууна чөгөйүн, кара бет. Жашабай жатып эр тандаганды ким койду сага? Баатырдын отурган ордунан айлан. Өз ырыскысын тээп жатканын көрбөйсүңбү? Угуп калып уятыбыз чыкпаса экен» деп кыпылдаганын айтпа. Акыры кыздын макулдугунан кийин Түлкү өзүнчө ойлонот. Кызын алып кетип, эне атасын жалгыз калтырамбы? Анан калса кыз өтө жаш болуп жатпайбы? Жаш неме бөтөн элде кыйналат да деп, кемпир чалды өзү менен кошо көчүрүп, кабак жолу аркылуу жумгалды көздөй бет алат. Келин болуп жетилген кыз акыл кара чачтай мыкты чыгат да Түлкү Баатырга качыке, кедей деген уулдарды катар-катар төрөп берет.
Кыргыз элинин башына түшкөн кыйын кезең калмак заманында Эсенгул, Качыке, Кедей баатырлардын жасаган эрдигин тарых унута койбос. Ошентип Санчы Олуянын учурунда айткан дегендери эч убакта сая кетчү эмес. Ташкенттен чыккан кыргыз кошуну жолдо катар өз айылдарын көздөй тарап кетип отуруп, чаткал аркылуу таласка түшкөндө эр кошой Темир уста Эсейдин уулумун деген кайратты өзү менен кошо Кетмен төбөнүн коңур өгүзүнө ала келген. Эли журтун кызыл кыргындан сактап калганына сүйүнгөн баатыр адегенде туткун баланын тагдырына таптакыр кызыккан эмес. Түркістандын өзүндө нечен миңдеген балдар боо түшүп кырылып жатканда жалгыз кайраттын аман калышы кимди ойлонтмок? Жетим улакка айры шыбак дегендей, бечара баланы Бишкектин энеси Кубул үйүнө киргизип алып улагасынан орун берген. Аман калып чоочун үйдүн улагасына жатып жүргөн Кайрат эч ким менен сүйлөшпөйт. Ал курсагын эптеп тойгузуп алса болду. Кол арага жарамак тургай жаткан үйүнө жолобойт. Козу улак кайтарып мал көздөө анын жумушу эместей. Керсейген өлүңдү көрөйүн, кайсырысына чиренет деп тилдеп караган катындар да бар. Бала бакырада аны менен ойномок тургай жанына жолотушпайт. Казак бала бул айыл үчүн колго түшкөн бөрүнүн жалгыз бөлтүрүгү сыяктуу жат. Ал эч кимден жалтанбайт. Бирөөнү тешетиктеп бет келген киши менен оңой менен саламдашпайт. Ал эр кошойдон гана чындап чоочуйт. Кандайдыр нышадан коркот. Ныша кара мүртөс, жинине тийсе Кайраттын башын ыргыта чабаарын сезет. Бир тексиз бала үчүн андан ким кун сурайт? Кубулдун үйүндө эски сары тон бар эле. Аны сырты оңуп кетсе да, анын ички көрпөсү бүтүн. Кайрат ошону колкого сурап алган. Тон колуна тийгенден бери ал улагада уктабай калды. Төш жендеги аска түбүндө үңкүр бар. Анын ичи жылуу, кургак бетегеден калыңдап салып алган. Ал түндө ошонун ичинде уктаганды жакшы көрөт. Бала ит, куш, бөрү келет деп коркпойт. Бир курдай эртең менен кетип баратып, үңкүрдө жаткан кимдир бирөөнү байкады эр кошой. Аттан түшө калып баш бакса, уктап жаткан Кайрат болуп чыкты. Көрдү да унчукпай бастырып кеткен. Кечинде өз өргөөсүнө айыл жакшылары менен кошо Кайратты чакыртты эр кошой. Келгендердин арасында Ныша да бар. Кошой суроо салды. Карагым, сен неге үңкүрдө түнөп жүрөсүң? Үңкүрдүн ичи жылуу, баатыр. Үңкүрдө болсо үйүм бар. Чыныңды айт, Кайрат, баатыр кабак чытыды. Улагада уктагандай мен кул эмесмин. Эр кошой ойлону калды. Сен хандын баласы эмессиң да, өлүмдөн аман калбадыңбы? Баатыр, хандын баласы болбосом да башым кордолбосо, жетимдин дымагы күчтүү экен го, дешти отургандар. Эр кошой башын чайкады. Балада бир сыр жатат. Уругуң ким, уулум? Кара кереймин. Жет атаңды билесиңби? Жет атасын билбеген казак болбойт. Казакта жет ата бар бекен, деди кимдир бирөө. Бала каяшая кылды. Жет атасы жок болсо казак көктөн түшүптүрбү? Баланы аңдып караган эр кошой сурады. Ташкенде жүргөндө сен Абылай деген ураан менен казакка хан болом дедиң эле. Чын эле хан болуу оюңда барбы? Абылай деген ат менен кара казактын башын мен гана бириктирем. Төрө тукумунан болбосоң сени ким хан шайлайт? Аны билем, баатыр. Казакты хандар бийлеп, аны душмандан байкуш калк коргоп жатпайбы? Мен чоңойгондо төрөлөрдүн баарын кырып салат элем да ханды баатырлардан шайламакмын. Бири-биринен хандык талашкан төрөлөр жетти казактын түбүнө. Эр кошой бул жолу башын ийкеди. Кайрат балакай акылман насаатты айтып жатат. Көрдүңөрбү? Муну бала деп кор кармабагыла. Акыл жаштан. Уулум, сен үңкүрдө жатам деп тоң өлөсүң. Сен өлүп калсаң казактар хансыз калбайбы? Баатыр, мага көз салсаңыз кийин өтөөсүнө чыгам. Анда кандай кылдык? Сен үчүн жаңы өргө көтөрөйүнбү? Эр кошойдун какшыгына Кайрат көңүл бурбады. Айылыңарда Багыш Нурманбеттин тукумунан ким бар? Багыш Нурманбетти сен кайдан билесиң? Нурманбетти мага нагаш болот деп айтышчу. Анын бир кызы менин чоң энем экен. Ал өзү Сабыркандан туулган кыз бекен? Сабыркандан туулган балдар барбы? Сабыркандан туулган балдар бар. Бир экөө ушул жерде отурат. Бирок Сабыркан Эшим хандын карындашы эле да. Сен төрө тукумусуңбу? Баатыр, мен төрөлөрдү жек көрөм деп айтпадымбы?
Не кылса да Сабыркан эжейдин балдарына мен нагашмын. Нурманбеттин Сабыркандан туулган Олжобай менен Дүйшөн деген 2 уулу бар болчу. Олжобайдын Жаманбай, Жакшылык деген балдары айылда жүрүшөт. Баса Жакшылык тигинде отурат. Баяттан бери сөзгө күбө болуп отурган Жакшылык: "Кайрат менин эле үйүмдө жашасын, кор кылбайм", деди. Жаш бала сүйүнүп кетип, кошой жыйынтык айтты. Жакшылык: "Баланы дурустап асырап ал, кийим кечеси бүтүн, курсагы дайыма ток болсун. Анан да улагаңа жаткырба", деп күлдү. Тайманбаган Кайрат кошойго суроо салды. "Баатыр, сизде бир өтүнүчүм бар. Айта бер, уулум". Ныша аганын көзүнчө айтайын. Ал мени жанынан чыгарбай тарбия берсин. Болчу адам эрдин тарбиясын алат. Ныша, сен эмне дейсиң? Кошой күлүмсүрөдү. Болочокто хан суранып жатса кантип жок дейин? Рахмат ага, деп жиберди Кайрат. Жылкыларымдын ичинен дурусураак кунан тандап бергиле, деди кошой. Кайрат казакка хан болгондо кайтарып берер. Бу жолу Кайрат унчуккан жок. Тамак желип бүтүп, Жакшылык Кайратты үйүнө ээрчитип кетти да, калган меймандар кетүүгө камынып калганда: "Ныша, Безил деген Жубарымбекте сыр жатат", деди кошой. Аны жашырып койду. "Муну шаардын ичинен таап алдыңарбы?" "Бузулган дубалдын ичинен таап алдык. Көпөлүктүн алдында калыптыр. Бизди казакчы, кыргыз деп ойлодубу?" Жардам сурап кыйкырып жиберди. Эңкейе берип Бишкек эңип кеткен. Түркстан тептегиз кырылбадыбы? Анда кимди ким таанысын? Шаар ичи будуңчаң эле болуп калган. Туш-туштан өрт чыгып, түтүндөн эч нерсе көрүнбөйт. Жан айласы кылып биз эптеп качып чыктык. Калмактар шаарда тирүү жан калтырбай кырып жатышты. "Капырдын тиктегени жаман", деди кимдир бирөө. "Мейли, бир бала экен, кор кылбайлык. Аман жүрсө сообу тиер", деп кошой камыраган жок. Туруп бараткан жоо чалыштын белеги кобурады. Өлө албай жатып өлөң айтат капыр. Кайрат эрте эле кеч Нышанын жанынан чыкпайт. Бийдин айылында жетим баланын урматтаганы кошой. Корккону жалгыз Солтоной. Көзү көк, туш тумшук Солтонойдун канкордук жайын уккан. Бет келген жоодон кайра тартпай, эч бир жандан коркпогон Абылай султанча Солтонойдагы катары менен 100 калмакты мууздаса да кирпик ирмебейт. Көк жал карышкырча терисин тирүүлөй сыйрыса да кыңк этпеген баатырлар жөнүндө аңгеме укканда ал жаш баланы суктантчу. Баланын табиятында ашынган зулумдук жана кең пейилдүүлүк бар. Эмне үчүн Абылайды бир тутаарын ал билчү эмес. Абылай небересин көкүлүнөн сылап эркелеткен жок. Байкаса чоң атасын пир туткан себеби аны таштай катуулугу жакчу турбайбы? Жаш болуп туруп максатчыл, даңкор бала бийликке болуштун жолу эрдик. Болсоң гана хандыкты тартып ала аласың, деп кыялданчу. Кызыл кыргында жоону кыра албасаң эмнең деп бала Нышаны бекеринен тандаган жок. Ныша баатырлыгына жараша айлакер. Согуш өнөрүн мыкты билген ал жекеге чыкса эч кимге алдырбайт. Ныша аркылуу согуш сырын үйрөнүүнү чечти Кайрат. Нышадан көптү үйрөнүш үчүн ага жагыш керек. Баатырды алдап мактасаң ал сага тез ачылат. Бирөөнүн сырын тартууга келгенде Кайрат айлакер болчу. Ныша менен баланын ымаласы жакшы. Кайда бастырбасын ал жанынан чыкпай ээрчип алат. Экөө ынак. Ныша согушка жарактуу деген эрлерди чогултуп алып, кокту колоттордо машыгуу өткөрчү. Кылыч шилтеп найза саюунун ыкмасы ого эле көп. Жалгыз долону союл менен 100 чакты жоону жыкса болоорун эрендерге көп айтып, анын сырын улам көрсөтүүдөн эч тажабайт. Кылыч шилтеп душманды жазгыруунун жөнү өзүнчө башка. Жөө кармаштай 50 чакты эрди жыга чабуунун жөнүн айтып, адамдын талуу жерлери кайда экенин көрсөтөт. Душманды алдоо, жазгыруу өзүнчө сыр. Нышанын айтканы боюнча аюуну өлтүрүү алдаганча оңой. Түз барып 2 бут жан тайтаңдай басып келатканда как такыр колтукка сайып койсо болот. Бирок жаралуу аюудан өткөн ажаан жок. Машыктыруу убагында Ныша эч кимди аябайт. Кечке жуук жигиттер чарчап кызыл ала болуп келишет үйлөрүнө. Өзгөчө чокмур согуп, каршылашын куу союл менен кулатуунун жол жобосу жакты Кайратка.
найзалашуу, кылычташуу эрте болсо да бала көп нерсени көңүлүнө алды. Жоокерчилик заманда нышадай жигит эли үчүн кенч экенин билди. Кылыч, найза көтөргөндөн баары эле жоокер боло албайт турбайбы, деп ал өзүнчө ойго батат. Кайрат көктүгүнө салып, нечен аракетке түшчү да, үйгө келгенде бүткөн бою ооруп, көпкө жата албай жатчу. Бирок максатчыл бала күн сайын нышанын артынан калбай машыгуудан баш тарткан жок. Ныша менен Кайрат бийик асканын алдында азык ичип отурушкан. Өйдө карап отурган бала көк асканын курбусун көрсөттү. Экөөнүн бет маңдайында каркайган кулжа тиктеп турат. Ары жагында аркарлар жайылып жүргөндөй. Жарыктык адамдардан коркуп кебелип койбойт. Жаа тартпайсызбы? Деп Кайрат тыбырчылады. Кулжанын териси калың, жааугуна оңой менен жыгылбайт. Аны азыр башка урал менен жайлайбыз, деп Ныша койнунан тапанча алып чыкты. Кол башындай тапанчанын күчүн Кайрат билчү эмес. Бир маалда баң деген катуу үн чыгып, аска жаңырды да, каркайган кулжа учуп келип алдыларына күптей түштү. Тапанча жөнүндө Кайрат уккан. Бирок анын күчү кулжанын томолото жыгаарын кайдан билсин? Түтөтмө мылтык көргөн. Ага ок салып дары куюп, андан кийин от койчу. Алды тапанчадай балени көрбөптүр. Тапанча жөнүндө балага азыраак түшүнүк берип, Ныша кулжаны союп алуунун камын көрдү. Кайберен ылайдай семиз эле. Нышанын айтканы боюнча Кайрат отун чогултуп жүрөт. Эттин чүйгүн жеринен кесип алып, тобулгу шишке сайып коюп, Ныша аны чокко кактоодо. Эт бышты дегенде, менин куржунумда муштумдай шамшакал жүрчү эле. Алып келип таш менен жанч, деп койду. Тузду ысык этке себилеп коюп жеп жатышат. Мынчалык ширин тамак болоорун бала билбептир да, адеп сактоо менен иши жок жей берди. Курсактары тойгон экөө булак суудан шыңгытып коюп чалкалап жатышат. Бейиш деген ушу да, деп койду Кайрат. Кулжанын этин экиге бөлүп, жарымын жакшылыкка алып барып бер, сүйүнүп калсын, деп койду. Дагы бир жолу кийик атышканда анын этинен ташкорду жасаганды көрсөттү Ныша. Нышанын колунан келбеген иш жок. Аны теңириндей көрөт Кайрат. Өзү дагы жаа менен тоодо катып келип, үй ичин тамак ашка толтурат. Бир курдай Ныша аска үстүндөгү кыр жондо экөөлөп казып, топурагын алыс алып барып ташташты да, үстүн билгизбей жаап, мурдагысындай кылып топурак чачып коюшкан. Эми эмне кылабыз? Деп Кайрат Нышадан сураган жок. Маалы келмейинче бала озунганды жаман көрчү. Кечке жуук өйдөгү курбу жактан сайрап жаткан улар үнүн угушуп, барып учуруп жибер, деп Ныша өтүндү. Чоочуп учкан 20 чакты уларлар баягы белдеги казылган чуңкурдун үстүнө конобуз деп түшүп кеткен бойдон сыртка чыга алышкан жок. Убара болбой эле көп улар тутуп алганына бала аябай кубанууда. Көрсө оттогон курбудан учуп чыккан уларлар өйүздөгү ошол жоңго гана келип коноорун Ныша билчү экен. Кайрат жаткан үйүнө 10 улардын этин алып келди. Бу өзү ашка жук бала эместигин көрүп, жакшылык ичинен кымылдайт. Кайрат кекиликчилге тузак тартканды да үйрөнүп алган. Бала бекер жүрбөйт. Нышаны ээрчип барып, төөгө шамшакал туз жүктөшүп келет. Тоолордун коктоолотторунда карагат, кожогат дегендер батпайт. Жакшылыктын балдарына кошулуп, Кайрат карагат тергенди үйрөнүп алган. Чанач карагатты жакшылыктын аялы кол менен эзип, анын ширесин чыпкалап алат да, карындарга куюп керегеге байлай берет. Карагаттын ширесин суук тийип, кагынган адамга дары катары миңдин бири болоорун Кайрат ошол кышта билди. Кышта агын сууну кечип баратканда, аттан жыгылып кайыккан бала үйгө келгенде эс учун билбей жатып калды. Эти от менен жалын. Ошол замат жакшылыктын аялы Калыйман кайнак сууга эзилген карагаттан кошуп, улам ичирде да өпкө жагына аюунун майынан сыйпап таштаган. Таман жагына да май сыйпады. Эс учун билбей жаткан Кайрат эл жатаарда көзүн ачты да тамак сурады. Баланын курсагын тойгузуш үчүн Калыйман аюунун майлуу этин туурады да, ага сооган кошуп жедирип таштаган. Тер кетпеген жери жок. Бала ысуулап тим эле күйүп бараткандай. Аюунун эти күчтүү болот. Аны жеген бала эмес, чоң киши чыдай албайт.
бирок мындан өлбөйт деп бүшүркөдү аял. Бала суусаган сайын карагаттын ширеси чыланган чай жуткурат. Алка-шалка тердеген бала ысуулап уктай албай жатканда Калыйман ага жарым чөйчөк сасыган ачуу суу ичирген. Ошол бойдон Кайрат таң атканча ойгонгон жок. Бозодон тартылган арак ичкенин бала билбеди. 3-чү күнү Ныша баланы үйүнө ээрчитип кеткен. Аркардын сүрсүгөн этинен салдырып коюптур. Тууралган майлуу эттен тою жеп, куландан соо боло түшкөн Кайратка ысытылган бозого май кошуп ичирди да Ныша экөө бастырып кетишти. Эгерде Калыйман карагат ичирип, аюунун этин берип дарлабаса, Кайрат кагындан өлүп калмак. Аны кийинчерээк билди. Жай ай ичинде эр кошойго Бердике беренден чабарман келди. Уулу Жаныбекке кудалашып койгон Улак Баатырдын кызы Карлыгачты алып бермекчи болуп алдына барган жатыптыр. Карлыгач эр табылдынын кызы. Аны Улак Баатыр асырап алып, ардактап багып чоңойтконун калк билет. Карлыгач 16-ларга чыгып, жоогазындын гүлүндөй кулпунуп турган кези болчу. Куда башы болуп бараарын укканда Бердикени Суусамырдын кызыл оюнда күтүп алам деп эскертти чабарманга эр кошой. Жоон Топатжан менен тойго камынып жаткан эр кошойго тике барып, Баатыр ата, тойго мени да ала кетсеңиз, кыргыздардын кыз узатуу тоюн көргүм келет деп тайманбады Кайрат. Балада болсо элинде жүргөн азиз мейманда кантип жок дей алат, жоролоруна кошуп алган, баланын ар бир кадамын билип угуп турат кошой. Жайдын толук кезинде көркү ачылган кең Суусамыр баланын жүрөгүн эзди. Жашабай жатып ушу бейиш жерлер эмне үчүн меники эмес деп дегдейт. Улак Баатыр бүт айылы менен Соң көлгө көчүп чыгып, меймандарды күтүп жатыптыр. Кыргыздын оңу менен солу чогулган аруу Соң көлдү көргөндө жаш жетим ого бетер туттукту. Мындай керемет бейиш дүйнө кайда бар? Соң көл ачылбаган сыр, ырдалбаган ыр эле. Керемет көлдү тегерете курчаган ак баштоолор нардай чөгүп жатат. Баарынан кызыгы аркар кулжа кийиги дебей, койлор менен кошо жайылып жүрдү. Эмне үчүн кыргыз койлору торпоктой чоң болот десе, алар аркар кулжа менен аргындашат турбайбы? Мөлтүр көл үстүндө ак куу, чүрөк каз өрдөктөр менен аңырлар батпайт. Каркыра турналар менен тоодак дегендер жүнүн жейт. Бүйүрү кызыган бала 1-2 тоодак атып келейин десе, Ныша макул болгон жок. Канаттуулар жумуртка басып, тукумдап жаткан кезде кыргыз баласы аларды атмак тургай чоочутпайт, деди Ныша. Улак Баатыр меймандарына тойдун бардык шаан шөкөтүн көрсөтүүдөн аянган жок. Кыргыз кыз келиндеринин ырдаса үнүнүн кооздугу, жигиттеринин шайырдыгы жакты Кайратка. Улактын чоң боз үйүндө меймандар жык жыйма. Кайрат улагада отуруп калам деп чоочубай, элдин аяк ченинде кыпчылып отурат. Кичинекей болсо да кыз оюнга караганда чоңдордун жанына отуруп нарктуу кеп уксам деп эңсейт. Өзгөчө манас айткан Жарманбеттен көзүн албайт Кайрат. Айкүл манасынын кара калмакты чаап, Бейжиңге кирген жерин укканда ого бетер бүйүрү кызыды. Казак ичинде Жарманбетче манас айткан адам жок деп ичи тарыйт. Манасы жок жашап келген казак байкуш эл турбайбы? Мен чоңойсом казактарга манас айттырам деп эңсейт. Манас кыргыздын жападан жалгыз руху экенин бала кайдан билет? Кыргыз обондору тоодой толкуп өркөчтөнсө, кайра төмөн түшүп жайлап калат. Казак ырчылары атка мингенде эле ооздугун кое берип, мейкин талаада токтобой чаап бараткансып, көмөкөйү өтө бийик болоорун жаш бала бүгүн тойду. Боордош эки элдин салт санаасы менен ыр күүлөрүндө көп айырма бар. Кайрат эргип отурганда анын кулагына «Шарап ичесиңби?» деп Ныша шыбырады. Өзүн баятан бери эр жигиттей чоң сезип отурган куюлган кызыл шарапты ал тартып жиберген болчу. Ныша баланы байкап отурса, анын мас боло турган түрү жок. Не болсо да сынап көрөйүн деп экинчи чөйчөктү жуткурду да, капырай, мунун сөөгү болоттон бүткөн го, деп таң калып коет. Ныша баланы эшикке алып чыгып, кыз оюнду көздөй алып баратып, кекеткендей сурады. Кайрат,
Чыныңды айт, кимдин баласысың? Мен Кайратмын, башка айтпайм, тилин кесетиштеди. Ныша өзү да мас болчу. Ал Кайратка берген суроосун унутуп калып, кыз оюнга алаксып кетти. Эртең менен көзүн ачса, Кайрат бир түп бетегелүү шыралжындын түбүндө жаткансыйт. Издеп таап алган Ныша аны боз үйдүн төрүнө жаткырып койду. 7 күндөн кийин Карлыгач келинин алып, Бердикенин сөөлөттүү көчү жолго чыкты. Кыз күйөө аттанаардын алдында экөөнү санчы сынчыга жүгүнтү эле Олуя 2 жашты тикке карабай: "Бактылуу болгула, тукумуңар өссүн" деп бата берди. Уул келиниме ачылып баа берген жок. Олуянын ичинде күдүк калды. Аны бөлөктөргө айтаар бекен деп Бердике жолду катар түпөйүл. Олуя сынчы турмуш кургандарга солгун бата бергенде, анын тегерегинде Кошой бий баш болуп Мааматкул, Тынай жана Түлкү баатырлар карап турган. Тынай бий сынчыга акырын тийиштик кылды. "Олуям, кыз күйөөнү көрүп жатканда чечилип айткан жоксуз. Сиздин сыныңыз жумурда катылып калчу эмес эле?" "Тынай бий, сурап калдың. Анча болду айтайын. Бердикенин уулу Жаныбек Куучугачтын чокусунда учуп келип коно калган жалгыз шумкар. Анын эрдиги өз башы менен кетет. Бу асыл бийкечти алган Жаныбектин эрдиги менен ырыскысы жээндерине ооп кетти. Карлыгач төрөгөн кызга үйлөнгөн жигиттердин тукуму эр болот. Тынай бий 1-2 чүрпө бар деп уктум эле." Тынай бий шашып калды. "Олуям, Атаке сатып алды деген уулдарым бар. Атаке улуусу быйыл 7-ге чыкты. Ошол уулуңа Карлыгачтан төрөлгөн кызды алып бер" деп унчукпай калганда, бет алдында турган Кайратты көрүп чоочуп кетти. "Апей, мына бул чөл кескен жолборс кайдан жүрөт биякта?" Көпчүлүк Кайратты тиктеп калышты. Бир дары аны караманча билбей турган. Коңур өгүзгө кайтып келатканда эр Кошой өзүн жандай бастырып келаткан Нышага кадимкидей өктөө кылды. "Капыр, балага кокус алдатып жибербейбизби? Баатыр, бала бизди кантип алдайт? Санчы Олуянын бала жөнүндө айтканын уккан жоксуңбу? Ага чөл жолборсу деп сын берди го. Тегин бала эмес экен да. Кайрат казакка хан болсом, төрөлөрдү кырат элем деп жүрөт го. Жүрөгүндө жаалы бар өрт бала. Мага жакпайт. Адамды арбап жаткан жылаандай тиктейт. Анда кандай кылалык? Өлтүрөйүнбү, Баатыр?" "Өлтүрүп эмне кыласың? Караган бутага корголойт, жакшылап көз салчы." Балага жакшылап көз салганда эмне кылаарын Ныша өзү да түшүнбөйт. Мунун бизге кандай зыяны бар? 2 жылы күзгө тарта Жаныбектин келинчеги көз жарып кыз төрөдү. Аны уккан Тынай бий дароо Бердикенин айылына жетип келди да, чоңойгондо уулу Атакеге алып берем деп бел куда болуп кайткан. Эс тарткан сайын жаш Атаке Бердике Берен менен Жаныбекти ээрчип, алардын айылынан чыкчу эмес. Күйөө келиптир дешип, айылдагылар Атакени көргөн сайын тамашалай беришчү. Атаке ага чычаламак тургай сүйүнүп калчу. 16-ларга чыгып калган Кайрат бир курдай эр Кошойдун алдына келип ыраазычылыгын билдирди да, элиме кетейин деген тилегин айтты. "Жаныңа жолдош кошуп берейин. Болбосо калмактар сени ууру экен деп өлтүрүп коюшат. Мен аларга энем калмак деп алдап коем. Сен калмакча билесиңби?" деп сурады эр Кошой. "Энем калмак кызы" деп Кайрат дагы калп айтты. Эр Кошой Кайратка 3 жолдош кошуп берип, Кочкордон ары Боом Капчыгай аркылуу Ташкенге чейин кан жол менен кет деп жол азыгын камдатып берген. Караколдун белинен өткөндө Кайрат балейге туш болду. Сөөк суусунун башында калмак төрөлөр аңуулап жүрүшкөн экен. Өз жолу менен кетип бараткан боз жигитти алар дароо курчап алышты. Калмактар кекетип жатышат. "Эмне үчүн хандын уулуна салам бербейсиңер?" Кайрат аларга калмакча жооп берип жатат. "Хандын уулу экениңерди мен кайдан билем? Сен өзүң кимсиң? Бияктагы буруттар мени бүт тааныйт. Атым Чарча" деп чакчаңдайт 18-дердеги улан. "Мен бурут эмесмин, казакмын. Казактар биздин душман. Калмакчаны сага ким үйрөттү? Энем калмак кызы. Энең калмак экенине карабайбыз. Азыр кардыңды жарып таштайлыкпы? Казактарды жек көрөбүз." Жаш жигиттин жини келди. "Катын чүрчүт, сен эр болсоң мени эрөөлдө жеңип ал." Катын деген сөзгө Чарча аябай арданды. Баланын жаш экенин көрүп эрдемсиде окшойт эрөөлгө чыкмай болду.
Кояй дегенди уга турган эмес. Хандын уулу өлү маселе. Сени өлтүрүп койсом, хан мени жазалайт да. Мен эрөөлдө өлсөм, сени эч ким күнөөлөбөйт. Андан көрө коркуп жатам деп менден кечирим сура. Жини келген Кайрат кылычын кындан сууруй ортого чыкты. Кыргыздардын Кояй дегенине Кайрат көнгөн жок. Эрегиш курчуп кетти. Эрөөлчүлөр бир аз аңдышкан болушту да. Нышадан сабак алган Кайрат кызып кеттиби, көз ачып жумганча шилтеген кылычы Чарчанын мойнун шылып кетти. Башкалар Кайратка жабылды эле. Баарыңарды бирден терип таштайм. Кайрат жоролорду качырды. Анан эсин жыйгандай, мени ханга алып баргыла. Кимибиз күнөөлүү экенибизди хан өзү териштирсин, деп алдыга түшүп берген. Чебаныр абдан жетөгүздө конуп отурган. Айыл ичи ызы-чуу. Кайратты жалгыз боз үйгө каматып коюп, жанына эч кимди жолотпойт. Чарчанын энеси Сетержап чачын жулуп, Кайраттын бетине улам түкүрөт да ага канжар урмакчы болот. Бирок энени күнөөкөргө жеткиришкен жок. Хандын буйругу ошондой. Ага чейин уулунун жолдоштору аркылуу хан иштин чоо жайын териштирип алды да Коңтайчы Кайратты алдына чакыртты. Уулу эрөөлдө өлсө да хан Кайратты кекетти. Хандын баласы экенин билип туруп, эмне үчүн өлтүрдүң? Эрөөлгө чыкпай кечирим сурасаң болбойт беле? Азирети хан, намыс ойгонгондо адам баарын унутуп коет. Хан кайра сурап эле Кайратты кекете берди. Жооп бер, эмне үчүн уулумду өлтүрдүң? Ушул жерден Кайрат көшөрдү. Азирети хан, сиздин уулуңузду мен өлтүргөн жокмун. Анда Чарчаны ким өлтүрдү? Кайрат кебелген жок. Азирети хан, Чарчаны мен өлтүргөн жокмун. Аны казак элинин каары каргышы өлтүрдү. Сиз өз колуңуз менен нечен жүз миңдеген бейкүнөө казактарды кыргансыз. Нечен кыз келиндер зордукталды. Жинди болгон чалдар менен бийкечтер ач талаада тентип жүрүшөт. Жаш балдарды да аяган жоксуңар. Чарчаны калктын убалы өлтүрдү. Талаа бичикте бейкүнөө адамдар өлтүрүлбөйт деген заң бар. Бейкүнөө адамды өлтүрүүгө буркан тыюу салат. Кырылгандардын ичинде менин ата-энем, бир туугандарым да бар. Мен Чарчанын көкө теңир жиберген ажалы болчумун. Мени сиз өлтүрө албайсыз. Өлтүрсөңүз тукумуңуз каргышка калат. Мен буркандан келген Кубулганмын. Кубулган деген ыйык. Балекет боз жигит бир кезде бетке айткан чокур ламанын сөзүн кайталап жатты. Чын эле Кубулган болсочу, хан коркту. Ошондуктан туура айтат деп мелтирей түшкөн эле. Хан Кайратка боштондук берип, жоокерлер жаш жигитти меркиден ары узатып барышкан дешет.